Салам достор, сиздер менен кайрадан эле Бака FF. Достор, каналда биринчи болуп жатсаңыздар, каналга жазылып, лайк басып жана досторуңуздар менен бөлүшүп кетишиңиздерди суранам достор. Анда эмесе достор, биз бүгүнкү видеого кеттик. Достор, биздин видеобуз эмне жөнүндө болмокчу? Биздин видеобуз идентификация деген нерсе бар. Ал эмнеде? Ал киви кошелёкто достор. Идентификациясыз азыр көп нерсеге деле даанып калбайсың. Мисалы, AliExpress деген интернет магазиндерден буюм заказ кыла албайсың. Free Fire'га дагы турнирлерге катыша албай каласың. Көптөгөн нерселерден кем каласың дегендей. Типа идентификация көп нерсеге керек достор. Идентификация кылыш керек. Мисал, эгерде идентификация кылыш үчүн эмне кылыш керек? Идентификация кылыш үчүн российский паспорт керек, андай керек, мындай керек. Российский паспорт каяктан табыш керек? Андай проблема. Российский мисалы идентификацияны кымбатка кылып берет көп адамдар. Мисалы 200 сом же болбосо 250, 400 сомдуга дери идентификация кылып беришет достор. Азыр Кыргызстанда эле кыргызстандык балдар идентификация кылып беришет достор. Болгону 150 сом же болбосо 200 сом достор. Эгерде идентификацияда сиздер профессиональный статуска конгонго келсе, анда 3,5 миң сомго идентификация кылып беришет достор, кыргызстандык эле балдар. Ал үчүн эмне кылыш керек? Описанияга мен ссылканы калтырып коем. Ал ссылкага кирип сиздер 150 сомго основной идентификация кылсаңыздар болот. Жана 200 сомго идентификация кылсаңыздар болот. 200 сомдун айырмачылыгы 200 сомдук эме алсаңыздар, сиздерге паспорт да кошуп берет экен достор. Паспорт мен ача түшүнбөй калдым, бирок кандай паспорт экенин билбейм. Короче, ушундай кошуп берет экен. Ошон үчүн достор, ссылкадагы описанияга кирип идентификация кыл, Free Fire'га даанып кыла, конкурстарга катышкыла. Анда эмесе достор, лайк басып досторуңуздар менен бөлүшкүлө. Кийинки видеону көрүшкөнчө саламатта калгыла.